Кудайдын чакырыгы 10-май. Эгер сиз качандыр бир кезде пластилин же чопо менен ойноп көргөн болсоңуз, анда анын акыркы формасы баштапкы формасынан дээрлик көз каранды эмес экенин билесиз. Колуңуз менен аны жумшартып, чоюп же кысып, мыжып атып, акырында эмнени кааласаңыз, ошону жарата аласыз. Биз дагы айлана чөйрөнүн таасири астында калыптанабыз. Биз жашаган чөйрө, баалуулуктар жана айланабыздагы адамдар бизге таасир этет. Маданият, башкалардын пикирлери жана сөздөрү жүрөгүбүздү калыптандырат. Римдиктерге жазылган катта мындай деп жазылган: бул дүйнөгө ылайыкташпагыла, акыл оюңарды жаңылантып туруу аркылуу толугу менен өзгөргүлө. Ылайыкташуу деген сөз бир нерсенин формасын алуу дегенди билдирет. Кантип биздин колубуз чопону формага келтирсе, ошол сыяктуу эле бизди курчап турган дүйнө да жүрөгүбүзгө жана жашообузга белгилүү бир форма берет. Павыл башкача сөз менен айтканда мындай деп эскертет: дүйнө силерге өзүнүн формасын таңуулап салбасын. Анын ордуна Машаяктагы жаңы жашоонун формасын кабыл алгыла. Кайсы жерде таасир бар болсо, ал жакта сөзсүз өзгөрүү болот. Демек, сизге эмне таасир берип жатат? Сизди Машаяктагы жаңы жашоо калыптандырып жатабы, же Машаяксыз мурунку жашооңузбу? Кудайдын сөзүн изилдөө аркылуу, Иса берген ырайым канчалык экенин таанып билүү аркылуу биз дүйнөнүн таасирине каршы тура алабыз жана Кудайдын колунда калыптанып, жүрөгүбүз Исага окшош болуп өзгөрөт.